Бүгүнкү программабыздын чыгарылышында, урматтуу көрөрмандар, биз кыргыз ата тегибиздин, деги эле кыргыз баласы кыргыз болгондон тартып, ар бир улуттун, ар бир тилдин өзүнүн маданияты болот эмеспи. Андыктан ушул биз бүгүнкү программада кыргыз элинин нукуралуулугу жана анын маданияты кандай, ушул туурасында сөз кылуу максатта Карапашов мейманалы агайыбыз менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы агай? Ассаламу алейкум. Саламатчылык. Агай, бүгүнкү программада биз ушу сиз менен руханият программасында кыргыз ата бабаларыбыз салттуулукту, нукуралуулугун жоготпой, кылымдардан бою өзүнүн каада салтын сактап келген да. Анан акыркы ушул мезгилдерде, акыркы учурларда биздин коомдо дейбизби, кыскасы айтор, биздин жашоо шартыбызда ошол өзүбүздүн нукуралуулук бир багытыбыздан кайтып, өзүбүздүн улуттук салтыбызды бир мындай өгөйлөгөндөй, жеригендей бир тармакка өтүп баратканыбыз ар бир эле кыргыз атуулун бүгүнкү учурда мындай өкүндүрүп жатса керек мында. Ушул боюнча сиз менен бир кененирээк маек курайын дедим. Анан ушул жөнүндө коомдук ишмер катары, жөн эле инсан катары өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшүп берсеңиз абдан жакшы болот эле, агай. Рахмат. Эми бул биздин кыргыз элинин каада салты боюнча айтсак, кыргыз эли миңдеген жылдардан бери ушул каада салтыбыз менен жашап келатабыз. Биздин жашоо эрежелерибиз ушул каада салтыбызда, озеки маданиятыбызда сакталып келатат да, муундан муунга, укумдан тукумга өтүп келатат. Бул каада салтыбыз бул биздин жазылбаган мыйзамыбыз да. Жазылбаган мыйзамыбыз, бул конституциябыз биздин. Бул жазылбаган мыйзамдар, эрежелер ушу киши бул дүйнөгө жаралгандан баштап өлгөнгө чейинки жашаган жашоосундагы жол жоолорду бүт өзүнө камтыган да. Мисалы үчүн бала төрөлгөндөгү каадаларыбыз, бала төрөлгөндөгү каадаларыбыз, бала өсүп келаткандагы жасаган каада салттарыбыз, бала бойго жеткендеги жасагандарыбыз, үйлөнтүү, үй бүлө курдуруу, кызды узатуу, андан кийин алар үй бүлө болгондон кийин бөлүп чыгаруу, өздөрүнчө оокат кылганга, аларга шарт түзүп берүү, андан кийин алар өздөрүнчө жашап аткандан кийин алардын өздөрүнүн үй бүлө болгондогу жашоо шартындагы эрежелер, ошо бири-бирибиз менен карым катнаштагы эрежелер, кандай акыбалда болушубуз керек. Андан кийин коомубузга же элибизге мындай келген кыйынчылыктарда кандай абалда болушубуз керек, ошондогу милдеттерибиз. Андан кийин могул чарба жүргүзгөндөгү эмелерибиз, биригишип чарба жүргүзгөндө бири-бирибиз менен кандай абалда болушубуз керек. Бүт бардыгы ушул өзүбүздүн каада салтыбызга камтылган баарысы. Бүт бардык жашоо эрежебиз. Андан кийин акырында жашообуз бүткөн маалдагы ошолорубузду кайра кайып дүйнөгө же аркы дүйнөгө узаткандагы каадаларыбыз. Кыскача айтканда, ошо төрөлгөндөн кайра өлүп жок болгучакты жашоо жол жоболорубуз, каада салттарыбыз миңдеген жылдардан бери укумдан тукумга өтүп келатат да. Акыркы сапарга узаганга чейин. Ооба. Бүт бардык ошол биздин жазылбаган эрежелерибизде камтылган да. Кыргыз эли ошол каада салттардын чегинде, алкагында өнүп өсүп жашап келген. Ушул убакка чейин кээ бир элдерде болуп жок болуп кеткен жокпуз. Тилибиз да сакталуу, маданиятыбыз,
ооз-эки маданиятыбыз, карым катнашыбыз, каада салтыбыз бүт баары сакталуу бойдон келаткан да. Эми агай, ушул жерден өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз, биздин ата бабаларыбыз деги эле биздин кыргыздын өзүнүн нукуралуу каада салты, үрп адаты, ырым жырымы дейбизби, айтор кыскасы баардык нерсе, жашоо образыбыздагы нерсенин баардыгы бүгүнкү учурда мындай кандай нукта болуп баратабыз, акыркы мезгилдерде кайсыл тарапка болуп баратабыз деген бир ойдосуз да? акыркы учурда биздин жашоо эрежелерибиз кээ бирлери заманга жараша өзгөрүп атат. Анан бирок негизги баягы каада салттарыбыз ошол бойдон эле калып атат. Бирок ошол каада салттарыбызга, жашоо эрежелерибизге өзгөртүү киргизгенге кандайдыр бир башка күчтөр аракет кылып атат да. Аны ачык эле айтканда мынагул диний жактан көп өзгөртүүлөр кийрилип атат. Биздин баягы калыптанып калган каадаларыбызды кээ бирлерине тыюу салынып атат. Анын ордуна башка элдин эрежелери кийрилип атат да. Жок, бул кыргыздыкы, мунусу туура эмес. Бул элдики, могул диндики туура. Ушуну менен жашаш керек. Моундай айрыкча бул маркумдарыбызды акыркы сапарга узатып жатканда көп өзгөрүүлөргө киришип атат да. Муну жасаган ширк, тыюу салынып атат. Муну жасаган туура эмес. Тигини кылган туура эмес. Даже эме дегенге барышып атат. Мисалы үчүн жакыныбыз кайтыш болсо, ошого ыйлаганга да тыюу салышып атат. Баягы өкүргөнгө болбойт деген сыяктуу. Өкүргөнгө болбойт. Жанагындай кара ашын, үчүлүк, жетилик, кыркылык, чоң аштарын өткөргөнгө болбойт. Курандан башка эч нерсенин кереги жок. Куран окуп койсо боло берет деп биздин өзүбүздүн калыптанган каада салтыбызды тыйып, анын ордуна ушул еврей арабтардын жол жоозун кийирип атат да. Бул менин оюмча элдин, калктын, улуттун өзгөчөлүгүн жок кылуу. Жок кылуу да. Эгерде эл өзүнүн тилин жоготсо, дилин жоготсо, маданиятын жоготсо, каада салтын жоготсо, ал уже эл эмес. Ал ат эле болбосо эл эмес да. Өзүнчөлүк, өзгөчөлүгү жок. Мисалы үчүн мынагу араб мамлекеттери деп аталып калган мамлекеттер бар. 22 мамлекет да. Алар өздөрүнүн тилин эчак унуткан, араб тилинде сүйлөшөт. Өздөрүнүн маданиятын унуткан. Ошол жанагы дин таңуулаган жол жобо эрежелер менен жашашат. Улуттук өзгөчөлүктөрүнүн көпчүлүгүн жоготкон да. Кээ бирлери бар эми баягы өзүнүн улуттук кийимдерин сактап калгандар бар. Мисалы үчүн ирандыктар. Кара кийинишип алып, ары карап баратса, пингвиндер бараткандай эле болуп көрүнөт го. Алар өздөрүнүн кийимин, улуттук кийимин сактап калган, тилин сактап калган. Бирок негизги жашоо эрежелери ошол диндин эмесине, эрежелерине негизделип калган да. Ошон үчүн ислам мамлекети деп аталат. Мындайча айтканда, диний эрежелерге баш ийип калган десек болот. Баш ийип калган да. Биз дагы ошол жол менен баратабыз азыр. Учурда. Биз кыргыз эли 13-14 жылдары баягы ислам динин кабыл алган.
алган Ханафи мазхабында кабыл алган. Ханафи мазхабында ал жерде баягы өзүнүн жол жоболору бар. Ошол жол жоболордун арасында баягы улуттун каада салты, маданияты, жашоо эрежесине эч кандай эме жок да, мындай тыюу салынуу жок. Ар бир улут өзүнүн өзгөчөлүгүн сактап калат. Болгону өз эрки менен ислам динин кабыл алып, ошонун жол жобосу менен жашаганга ар ким эрктүү да. Ханафи мазхабда кааласа намаз окуйт, кааласа Куран окуйт, кааласа орозо кармайт, баягы диндин жол жоболорун аткарат да. Кааласа аткарбайт, өзүнүн баягы Кудай улутка берген касиеттер менен, жол жоболор менен жакшынакай болуп жашап өтө берет. Азыркы убакта бизде ошол мазхабтан кетти. Учурда ушундай нерсе, мындай диний көз караш менен караганда, бул эрежелерди биз аткарбай калдык деген ойлойсуң? Аткарбай калдык. Диний агымдар өтө көп болуп кетти. Мисалы үчүн, могул даават деп жүрүшпөйбү? Балдарыбыз, кыздарыбыз, мындай улгайып калган кишилерибиз, инсандарыбыз деле ушинтип даават деп жүрүшпөйбү? 3 күн, 7 күн, 10 күн, 1 ай, 40 күн деп. Булар деле ошо менин оюмча дин эмне экенин, улуттун эмне экенин айырмасын ажыратып билбей эле ошо жакка кирип жүрөт окшойт да. Бизге Кудай кандай өзгөчөлүктөрдү берди, кандай эрежелерди берди, биз ошону Кудай берген нерсени карманып атабызбы, колдонуп атабызбы, ошого көңүл бөлбөй жатат да. Бул баягы боштуктан пайдаланып, жат элдин эмеси, диний маданияты бизге кирип, өз биздикин сүрүп чыгарып атат да. Ошонун негизинде көп каада салттарыбыз жок болуп атат. Мындайча айтканда, өзүбүздүн каада салттарыбызды, өзүбүздүн жол жоболорубузду, өзүбүздүн жазылбаган мыйзамдарыбызды өзүбүздүн колубуз менен талкалап атабыз. Азыркы күндө өзүбүз талкалап атабыз. Кыскасы агай, учурда ушул акыркы мезгилдерде биз кыргыз өзүнө өзү душман болуп атат деген мындай ойго келсек болобу да, ушундай бүтүмгө келсек болобу. Мисалы үчүн баягы диний жактан алганда, диний эрежелерди ошо сактоонун өзүнчө маселе, бирок ошол учурда баягы динди жакшы изилдебегендиктен, жакшы анализ жүргүзбөгөндүктөн жыйынтыгы ушул нерсеге алып келип жатат деген бир түшүнүктү берип атасыз да. Ушундай деп түшүнсөк болобу? Ооба. Диний жол жоболор. Мисалы үчүн, мен ойлойм да, бул Кудайга ишенүү, Кудайга сыйынуу, Кудайдын алдында жакшы иштерди жасап, жаман иштерден алыс болуу, ал динден болбош керек да, адамдын өзүнөн болуш керек, көкүрөгүнөн болуш керек. Биз Кудайга сыйынбастан динге сыйынып алдык. Мындайча айтканда, жүрөгүбүздү мечит кылуунун ордуна биз динди Кудай кылып алдык. Кээ бир эмелерде, кээ бир өзүбүздүн инсандарыбыздын сүйлөгөн сөздөрүнөн Кудайдан да дин артык болуп атат да. Маселе ошол жерде жатат. Монтишет да, монтишет. Мен бир эмеден көрдүм го. Дин дейт, ислам, жан, акыл, насип, анан кийин бала чакаң дейт. Биринчи орунда дин да. Бул жерде Кудай деген ишеним жок. Дин дейт. Анан
азыр мынагу диндин тескери жактары өтө эле көп болуп атат. Эми менен могул биздин баягы динди карманып жүргөн инсандарыбыз мени азыр күнөөлөп чыгышы мүмкүн. Бул теңирчи экен, бул баптист экен, бул башка диндеги экен деп. Ал эми алардын өздөрүнүн эмесинде болсун. Кандай деп айтса ошондой деп айтып турушсун. Бирок дин менен азыркы учурда биздин коомубуз өтө чоң өзгөрүүгө дуушар болуп турат. Элибиздин аң сезими өтө чоң өзгөрүүгө дуушар болуп турат. Элибиздин өзүбүздүн каада салтыбыз өтө чоң кандай чектөөлөргө дуушар болуп турат. Биздин тилибиз чоң өзгөрүүгө дуушар болуп атат. Азыр биз мына айтып коелук. Кудай дебестен Аллах деп калдык. Аллах деген Кудайдын аталышы, арабча аталышы. Кудайды биз кыргыздар Теңир деп атайбыз. Орустар Бог дейт. Кытайлар Будда дейт. Бул аталышы да Кудайдын аталышы. Биз азыр Теңир дебестен Аллах деп калдык. Машаллах, иншаллах, хидаят. Дагы эмне деген? Ушундай толгон токой араб тилиндеги сөздөр басып келатат. Ушундай терминдерди колдонуп өтүп алдык, Өтүп алдык. Өзүбүздүн сөзүбүздү, өзүбүздүн тилибизди колдонбостон жат элдин тилин колдонуп, кыргыз тилин сүрүп чыгарып атабыз. Өзүбүзгө өзүбүз душман болуп атабыз. Өзүбүздүн тилибизди өзүбүз талкалап атабыз. Дилибизди талкалап атабыз. Каада салтыбызды талкалап атабыз. Мисалы үчүн жана той бергенди айтып коеюн. Той бергенди халал той дешип аташа башташты. Халал той. Эми кыргыз бала төрөлөт, аялынын боюна бүткөндөн баштап тойго даярдана баштайт. Эртең балам төрөлөт, аялым төрөйт, балалуу болом, той берем, элден бата алам деп ниет кылып. Мал жанын даярдай баштайт, тапкан тайышын сактап даярдай баштайт. Баласы төлөнгөндө жээнтек той берет. Анан кийин сүннөт той берет. Анан кийин мүчөл той берет. Азыр мүчөл той деген жок болду. 12-ден 13-ке караганда мүчөл той берилет. Андан кийин үйлөнүү тою, кыздар болсо кызды узатуу тою, бүт бары жакшы тилек менен ошого чын дилинен даярданат да, эмгектенет, тапкан ташыганын ошого даярдайт, элди чакырып, алдына коюп, элден бата алып берет. Эми бул диний түшүнүк боюнча алардын жанагы жасаган тою халал, кыргызча адал. Диний түшүнүк эмес, кыргыздын каада салты менен жакшынакай кылып берген той харам же арам болуп калды. Мен ушу тапкан ташыганымды элдин алдына коюп, бала чакама бата тилеп атсам арам болуп калабы? Ушул жерден коомдо жик пайда болду. Ажырым. Анан кийин бул мусулман, бул теңирчи деген бөлүнүү пайда болду. Дин кармагандардын өздөрүндө бул табликчи, бул хизбутчу, бул суннит, бул суннит, бул шиит деген бөлүнүү пайда болду. Азыр диний эме боюнча гана биз толтура бөлүнүп кетип атабыз да. Өзүбүздүн ошолордун жол жоболору менен өзүбүздүн жазылбаган эрежелерибизди, мыйзамдарыбызды талкалап жок болуп атабыз да. Ага, эми ушул жерден бул нерсе бара отуруп дегенде, жүрүп отуруп улуттун, бир коомдун чоң коркунучтуу бир трагедиясына алып келип калышы мүмкүн деген бир ойдосузбу? Кандай деп ойлойсуз? Алып турган иш. Бул диний карама-каршылык. Илгертен коомду бири-бирине
коомдогу жашаган эме элди бири-бирине карама каршылыкка алып келип, бири-бирине каршы согушка алып келип, бири-бирине өлүм житим алып келип, кайгы муң алып келип отурат. Бул биздеги азыркы ажырым эртеби кечпи алып келет ушундай эмеге. Агай, ушул нерселерге жалпы улут, кыргыз улутчулугу, кыргыз журтчулугу бул нерсеге жол бербеш үчүн дейбизби? Же ушул нерседен арылуунун бир чыгуу жолдору барбы? Кандай деп ойлойсуз келечекте мындай? Кантип биз өзүбүздүн улуттук ата бабадан келе жаткан өзүңүз айткандай каада салтыбызды, үрп адатыбызды биз кантип сактап кала алабыз бүгүнкү учурда? Азыр өтө кыйын болуп калды. Мамлекет тарабынан бул багытта иш жүргүзүлгөн жок. Бул коомубузда анча-мынча инсандар чыгышып атат. Өзүбүздүн эмебизди, каада салтыбызды, өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү сактап калалык, ошол эрежелер менен жашайлы деп. Бирок ага каршы болгондор көп. Негизинен ушул каршы болгондор жанагы ислам динин жайылтканга кызыктар болгон мамлекеттер болуп атат. Алар ошолордун каржысы менен болуп атат ушул иштин баарысы. Ойлоп көрсөңүз, 3000ден ашык мечит салынды. Кыргызстанда. 100дөн ашык медресе бар. 10дон ашык институт, университеттер бар. Бүт барын биздин мамлекетибиз каржылаган жок, чет мамлекет каржылап атат. 3000 мечитте 3000 имам бар. 3000 имам айына жок дегенде 10.000 сомдон айлык алат. 30 миллион сом болот. Андан башка 3000 мечитти оңдоп, түстөп, кармап турганга каражат керек, суу менен камсыз кылганга каражат керек, жарык менен, свет менен. Ошонун баарысын биздин мамлекет көтөргөн жок, чет мамлекет көтөрүп атат. Алардын ишмерлери ошону алып барып атат. Мисалы үчүн муфтийлерди, имамдарды ошолор мен түшүнүгүм боюнча кызматка алды да. Ошолор алып өздөрүнүн идеологический жумуштарын жүргүзүп, ошолор каржылап атат. Каржылап өздөрүнүн жумушун жүргүзүп атат. Мектеп салган жок, оорукана салган жок, завод, фабрика курган жок. Жалаң мечит, медресе. Анан эми биз өзүбүз оңдошуучубуздун, өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүктөрдү кайра ордуна калыбына келтирүү үчүн иш жүргүзсө болот. Ал үчүн эң биринчиден динди, ислам динин так түшүндүрүш керек да өзүбүздүн элибизге. Качан чыкты, кайдан чыкты, кайсы диндердин карамагында, эмне себептен чыкты, максаты эмне. Анан кийин тарыхын айтып, тактап элибизге жеткизсек, ошондо элибиз өзү ойлонот эле. Мисалы үчүн ислам дини кайсы диндердин карамагына кирет? Иудаизм, караизм, христианство, ислам, бахаи, растафарианство. Ошол диндердин карамагындагы ушуну түшүндүрүшүбүз керек. Анан кийин диндин максаты эмне? Дин деген эмне? Жанагы пайгамбар деген эмне? Мисалы үчүн пайгамбар кыргызча элчи деп жүрөбүз. Элчи Кудай менен инсандын ортосундагы элчи. Мындайча айтканда көпүрө. Көпүрө да. Мен менен Кудайга ортобуздагы элчи да. Ошол Кудай менен мен байланыш үчүн мага элчи керекпи?
Misal үчүн менин 4 балам бар, 5 неберем бар, сиздин 1-2 балаңыз бар, ата-энеңиз бар. Ошолор менен байланышта болуш үчүн, баарлашуу үчүн сиз ортого бир элчи, посредник, мындайча айтканда, посредник аласызбы? Эч убакта албайм да. Түздөн түз байланышасыз. Биз деле минткенде, о Кудай деп Кудайга түз эле кайрылабыз. Кудайга кайрылганда кыргызча эле, о Кудай кечир. Коркуп кетсек, о Кудай сакта. Бир нерсеге, бир жаман ишке туш болуп калсак, ошентип кыргызча эле кайрылабыз. Посредник жөнүндө ал жерде ортодо эч кимди нанимать этпейбиз. Муну тарыхтан карап келгенде еврейлерден көбүрөөк пайгамбарлар чыккан дегенди айткыңыз келет да? Жалаң эле еврейлерден чыккан, башка элден чыккан эмес. Кыргыз эли Кудайга түздөн түз эле кайрылып келген. Мечит деле болгон эмес, храм деле салган эмес. Түзмө түз эле баягы жаратуучуга кайрылган экен да. Ооба да. Анан эми мына биздин жанагы дин ишмерлерибиз кээде биз өзүбүздү кыргыз элин шылдыңдап келатат. Кыргыз эли тоо ташка, отко, сууга сыйынып келген эл деп. Анан аны ошону биздин инсандарыбыз, жарандарыбыз кандай айтса ошондой кабыл алышып атат. Кыргыз эли эч убакта сууга, кайсы сууга сыйынганбыз? Мен ошо сууга сыйынган кыргызды өмүрү көрө элекмин. Сууду, о Кудайым, о жараткан Кудайым, суу деп сыйынган кыргызды көрө элекмин. Же бир тооду тегеренип, о Кудай деп тооду тегеренип чуркап жүргөн кыргызды көргөн жокмун. Же болбосо бир ташты тегерене чуркап жүргөн кыргызды көрө элекмин. Тескерисинче ислам динин кармангандар Меккеде кара ташты тегерене чуркап ташка сыйынып жүрөт го. Тоо ташка сыйынгандар. Ошону жанагы дин ишмерлери биздин инсандарга туура эмес түшүнүк берип атат. Меккеде турган бир таш ыйыктагы Кыргызстанда жайнап турган жакшынакай тоо таштар ыйык эмеспи? Биз үчүн ыйык ал. Биздин ала тообуз. Ала тообуз ыйык. Белтиреген аскаларыбыз, аска таштарыбыз ыйык эмеспи? Ошо Арайбанын чөлүндө бир булактан агып аткан суу ыйыктагы өзүбүздүн мөңгүдөн чыккан туп-турук, таптаза сууларыбыз ыйык эмеспи? Же ала тообуз ыйык эмеспи дейсиз? Ала тообуз ыйык эмеспи? Жерибиз ыйык эмеспи? Анан кийин келип турган өзүбүз кайра ушинтип шылтыңдап атабыз. Кыргыз тоо ташка, отко, сууга сыйынып келген деп. Кудай берген жол жобобузду, ишенимибизди, Кудайга болгон ишенимибизди өзүбүз шылдыңдап, өзүбүз сүрүп чыгарып атабыз өзүбүздүн колдонубуздан. Анын ордуна жат элдин, башка элдин эрежелерин кабыл алып атабыз. Ошолордукун туура деп эсептеп атабыз. Бул ушулардын баарысын, алардын пайда болгон тарыхын, максатын, ошонун тарыхтагы болгон окуяларын, кандай согуштар болгонун, ошону элибизге жеткизсек, балдарыбызга жеткизсек, алар түшүнгөндөн кийин, бул мындай турбайбы, биз өзүбүздүкү туурайбы деп кайра өзүбүздүн каада салтыбызга кайрылсак болот да. Динди кандай жеткизип атса, биздин каада салтыбызды, жол жобобузду дагы ошондой кылып элибизге жеткизишибиз керек. Элибиз билиш керек. Ошону колдонуш керек. Ошондо гана биз өзүбүзгө кайрылып, баягы кыргызчылыгыбызга келебиз да. Ал үчүн коом, ар бир инсан биринчи. Анан кийин айлана чөйрөдөгүлөр баарысы. Анан коомубуз, анан мамлекетибиз, баарыбыз жалпы ошого кайрылсак, анан бат эле келсе болот ага. Абдан жакшы агай. Сөзүбүздүн акыркы жыйынтыктоочу бөлүгүндө жалпы менин көрөрмандарыма, Жумурай журтчулукка кандай бир каалоо тилек, оюңуз бар? Экранга карап айтып койсоңуз абдан жакшы болот эле.
Урматтуу эл журт, биз өзүбүз Кудай жараткан калк, кыргыз калкы болгондон кийин өзүбүздүн мукуралыгыбызды сактап калалык. Ошого кайрылалык. Жазылбаган мыйзамдарыбызды чогултуп, бири-бирибизге жеткизип, таратып, ошону өзүбүздүн жашообузда, турмушубузда колдонуп, ошонун чегинде жашайлык. Өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү сактап калалык. Башка элдин маданиятын, салтын, эрежелерин кабыл албастан өзүбүздүкүн колдонуп, өзүбүздүкүн өндүрүп, өстүрүп, бала чакаларыбызга үйрөтүп, неберелерибизге үйрөтүп, ошол укумдан тукумга уланып кала бере тургандай аракет иштерге бурулалык да. Жерибизде, элибизде тынччылык, ынтымак боло берсин. Чет элдикин дагы алсак, жакшы нерсесин алгандай бололук. Биздин каада салтыбызга, өзгөчөлүктөрүбүзгө, эрежелерибизге зыян келтирбеген, залал келтирбеген жакшы эмелери болсо, каадалары болсо, алсак, кошумча каада катары алсак болот. Анан биздин каада салттар өзүп, уланып кете бергенге өзүбүз өөлүгө түзөлүк. Кадырман көрөрмандарым, бүгүнкү программабызда кыргыз элибиздин акыркы мезгилдеги ушул салт сана дегеле үрп адат, ошондой эле диний маселе туурасында менин бүгүнкү каарманым сиздер менен өзүнүн оюн бөлүшүп берди. YouTube каналынын көрүүчүлөрү ушу сөзүбүздү жыйынтыктап жатып, сиздерге айтып кетчү жагдай, биз эч кандайдыр бир диний маселени козутуу максатында эмес, же динди жамандоо максатында эмес, болгону кыргыз ата-бабаларыбыз сактап келген, кылымдан кылымга, муундан муунга мурас кылып өткөрүп берген улуттук салт санабызды, баалуулугубузду жокко чыгарбастан ошол нерсени атадан балага өткөрүп берелик. Өзүбүздүн улуттук салтыбызды жоготпойлук деген максатта гана маектештик. Андыктан туура кабыл алып жана туура түшүнөсүздөр деген ой менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып, ар дайым калкыбызда, элибизде ынтымак жана ырашкерлик боло берсин деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктаймын. Урматтуу көрүүчүлөр, амандыкта болуңуздар.